Аялдарды тез карыта турган 5 адат. Бүгүнкү күндө паспорттогу дата көп мааниге ээ болбой калды. 30 жашка чыгып 50 жашка чыккандай улуу көрүнгөн же болбосо 50 жашында 30 жаштагыдай жаш көрүнгөн айымдарды азыркы мезгилде көп кездештирүүгө болот. Дарыгерлер жана психологдор төмөнкү адаттар аял затын эрте картаюуга алып келет деп эсептешет. Кыймылдын аз болушу, телевизор же телефондо түнү бою отуруу, уйкунун толук канбай калышы, жөө басуунун аз болушу жана отуруп иштеген жумуш аялды тез карыта турганы аныкталды. Ошондуктан күн сайын жөө басууну жана спорт менен машыгууну адатка айландырыңыз. Кеч уктоо. Кечки саат 23-төн калбай уктоо гормондордун калыбында иштөөсүнө жана анын натыйжасында жаштыктын узакка сакталышына өбөлгө болот. Ошондой эле күндүз уктаган ден соолукка зыяндуу экенин дарыгерлер белгилешет. Тамак ашты жана фастфудту көп колдонуу, ашыкча тамактануу, фастфуд өңдүү зыяндуу тамак аштар, полуфабрикаттар аялдын ден соолугуна гана зыян алып келбей, анын эрте улгаюусуна жол ачат. Көз карандылык. Кофеден, таттуудан, чылымдан, алкоголдон көз карандылыктагы зыяндуу. Жаңы нерселерден баш тартуу. Тактап айтканда мээни дайыма өнүктүрүп жаңы нерселерди үйрөнүп туруу кажет. Чет тилдерин окуу Алцгеймер оорусуна чалдыгуу коркунучу төмөндөтөөрүн окумуштуулар далилдешкен. Заманбап жашоодон артта калбай жаңы нерселерди үйрөнүү айымдардын башкы тапшырмаларынын бири. Канткенде экинчи ээктен кутулууга болот. Ээктин алдына май ткандарынын ашыкча өлчөмдө чогулушу экинчи ээктүү болууга жеткирет. Экинчи ээк көбүнчө толук адамдарда кездешет, бирок арык адамдардын арасында да бул кемчиликтен корунгандар бар. Ал эмнеден улам пайда болот? Андан арылуунун жолдору тууралуу маалыматты сунуштайбыз. Келип чыгуу себептери: генетика. Мурунку сүрөттөрдү барактап чыгыңыз. Ата-эне, чоң ата, чоң эне, таята тайэнеңиздин биринде экинчи ээк болсо, анда сиздеги экинчи ээк тукум куучулуктун белгиси. Май кабаттары. Моюндун жана ээктин айланасы май тузагы болуп саналат. Анткени адам семиргенде бул аймактарга май биринчилерден болуп чогулуп, ал эми арыктаганда жылуу үйүн акыркылардан болуп таштайт. Жаш курак. Адамдын жашы өткөн сайын организмдеги эластин жана коллаген заттары азайып, серпилгичтүүлүгүн жоготот. Натыйжада моюн териси да ылдый тартыла баштайт. Гормоналдык бузулуу. Айымдар кош бойлуу кезинде климакс учурунда жана башка гормоналдык алмашуу бузулуу жүргөндө ээк алдына ашыкча май катмары топтолот. Калкан бези гипотериоз дартына чалдыкканда экинчи ээк пайда болот. Бүкүрөйүү. Дайыма бүкүрөйүп башты ылдый салып жүрүү адаты моюндун айланасында кан жүгүртүүнү Бүкүрөйүү. Дайыма бүкүрөйүп башты ылдый салып жүрүү адаты моюндун айланасында кан жүгүртүүнү начарлатып, ээктин алдына май катмарын топтоого өбөлгө болот. Экинчи ээктен арылуунун жолдору: 3 аш кашык сүт, 3 аш кашык бал, 1 чай кашык майдаланган лавр жалбырагы жана майда тиштүү сүргүчтөн өткөрүлгөн 1 даана пиязды аралаштырабыз. Аралашманы дакийге салып, экинчи ээктин үстүнө 15 мүнөт жаап, анан моюнду жылуу сууга жууп салуу керек. Кечинде жатарда моюнга жана экинчи ээкке айланта иод торчосун чийип чыгыңыз. Күнүгө эртең менен муздаткычтан атайын калыпка салынган чакан муз бөлүгүн алып, экинчи ээктин үстүнө муз эрип кеткиче сүртүп туруу керек. 1 стакан сууга 1 аш кашык туз, 1 аш кашык арак, 1 чай кашык лимон ширесин же уксус кошуп аралаштырабыз. Эртең менен бетти жуугандан кийин жогорудагы аралашмага жүз арчыны салып суулап алабыз. Жүз арчынын эки учунан кармап, экинчи ээктин айланасын чапкылап чыгабыз. Буну 10-15 мүнөт улантылат. Көнүгүүлөр: түз отуруп, башты артка таштап, оозду чоң ачып кайра жабыңыз. Бул учурда моюндун булчуңдарына күч келип, тери тартылат. Столго чыканаңызды коюп, муштумуңузду түйүп, экинчи ээкти таянып отуруңуз. Экинчи ээкке күч келгидей таянып, кайра бошотуп туруңуз. Түз туруп, эки колду иңге коюп, моюнду өйдөнүгүздөй болушунча созуңуз. Анан терең дем алып, 10го чейин санап, кайра демди чыгарыңыз. Түз туруп, башты моюн талыганча оң жакка 5 мүнөт, сол жакка 5 мүнөт кыйшайтып туруу керек. Экинчи ээкти алаканыңыздын сырты менен 3 мүнөттөн кем эмес убакыт чапкылап туруңуз. Дагы бир натыйжалуу көнүгүү: алманын көлөмөндөй топту алаканга салып, экинчи ээктин үстүнө басыңыз. Жогорудагы көнүгүүлөрдү канчалык көп жасасаңыз, ошончолук жакшы натыйжа берет. Стресстин 5 жашыруун белгиси. Биз стресстин ар кандай деңгээлинде жүрөбүз. Оң таасир берген стресс бар, ал мотивация үчүн керек болот. Бирок биз өзүбүз аңдап сезбей эле жашыруун стресс болуп жаткан учурлар кездешет. Биринчи, ынта коюунун жоктугу. Адам катуу чымырканган кезде эки гормон иштелип чыгат. Алар адреналин жана кортизол.
Адреналин кризистик жагдайда көңүл коюуну күчөтөт, бирок анын дайым эле жогорку деңгээлде кармалып турушу жалпы эле ынта коюунун абалын төмөндөтөт. Тактап айтканда, өндүрүш жана иш учурунда пайда болгон адреналин дайым эле боло берсе, акырындап сиз иштебей отурган учурда дагы ойду бир жерге топтоону жоготуп, жалдырап отуруп калууга алып келет. Ошондуктан эс алуу менен катуу чымырканып жумуш иштөөнү дайыма кезектештирип туруу кажет. Экинчи, унутчаактык. Бир нерсени унутуп, тез-тезден эсиңизден чыгарып салып жатасызбы? Башыңызга тагып алган көз айнегиңизди таппай же унаанын колдо кармап алган ачкычын таппай баштасаңыз, бул дагы стресстен жашыруун белгилеринин бири. Көп учурда адам стрессте экенин билбей эле шашып калыптырмын деп коет. Бул чыңалган абал көбөйгөн сайын окуганда майда тамгаларды көрбөй баштайсыз, майда чүйдөнү элес албай каласыз. Үчүнчү, тамактануу адатыңыз бузулат. Стресс сиздин рационуңузга күч келтирип, тамак аш адаттарыңызга дагы олуттуу залакасын тийгизет. Чындыгында стресстен улам көп тамактануу бул реалдуу маселе. Стресс тамактануу адатыңызга эки түрдүү таасир берет. Алардын бирине тамакты токтобой көп жеп калуу, экинчисинде тамакты таптакыр карагысы келбей жебей калуу. Стресс маалында тамакты көп жеп калгандар көп учурда глюкозаны ылдам пайдала турган метаболизмге ээ адамдар болушат. Төртүнчү, тамак сиңирүүдө кыйынчылык пайда болот. Жашыруун стресстин дагы бир белгиси тамак сиңирүү системасындагы бузууларды пайда кылат. Айрыкча ичегиде бузулуу байкалат. Адамдын ичи дайыма көп, ичи катып же тескерисинче диарея болуп ичи өтүп жатса дагы бул стресстин таасиринен улам келип чыгып жатышы мүмкүн. Бешинчи, булчуңдун ооруп жатышы. Эртең менен турганда дененин арткы бөлүгүнүн ооруп калышы, начар уктап ойгонгондой болуп чарчап туруу дагы жашыруун стресстен кабар берип жатышы ыктымал. Стресс маалында бөлүнө турган гормондордун ашыкча өлчөмү булчуңдарда чымырканууну пайда кылат. Бул жаактарда жана белде ооруну пайда кылат. Түн ичинде адамдын тишин чайнап катырата берүүсү дагы бет менен жаак бөлүмүндөгү булчуңдардын стресстен улам чыңалган абалынан келип чыгат. Анткени абанын кирүүсү азайгандыктан тишти кытыратуу синдрому пайда болот. Жеңил жашоонун сырлары кандай? Үй бүлө куруу сенин маселеңден, жан дүйнөңдүн жалгыздыгынан, боштугунан куткарбайт. Адистердин айтымында башка адам сенин алсыздыктарыңды компенсация кылбайт, тескерисинче ал кайра күчөтүп паспырылышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңдүн алсыздыгың менен өзүң гана күрөшүү керек. Бул тууралуу адистердин сунуштарына таянып Барометр жазат. Ар бир адамдын жашоосунда тандоо бар. Ошол тандоодо кайсы бир адамга басым жасоо менен тандабаңыз. Эгер шектенүү бар болсо жасабай эле койгон туура. Эгер сеники эмес экенин түшүнүп турсаң кой бер. Ар бири өз жолун тандоого жана жаңылууга укуктуу. Так ушундай жол менен биздин жашоо курулат, дейт психолог Оксана Сыпина. Ал мындай кеңеш берет. Биринчи, силерге эч ким эч качан үй бүлө куруу сени эч бир маселеден, жалгыздыктан, боштук сезимдерден куткарбайт. Башка адам сиздин алсыздыкты компенсация кылбайт. Тескерисинче, ал кайра күчөтүп паспырылышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңдүн алсыздыгың менен өзүң гана күрөшүү керек. Экинчи, сизге эч ким чындыкты, чынында эле жалгыз болгон жакшы экенин, айла жок баарына макул болбоо керектигин айтпайт. Мамиле бул өз ара жоопкерчилиги жана ар бир адам эмес, өнөктөш эмес, өздөрү үчүн өзү жооп берсе, андан кийин баары жакшы жана эркин боло турган ыңгайлуу мамиле. Идеалдуу үй бүлө эч качан болбойт. Ар биринин өз кемчилиги, ачылбаган алсыздыгы бар. Сүйүү тез эле жок болот. Эгерде силер бири-бириңер менен сүйлөшүп, кам көрүп, сыйлаганды үйрөнбөсөңөр, мамиле куруунун кереги жок. Башында эле түгөйүңүз менен жалпы нерсе жок болсо кийин пайда болот деген туура эмес. Ошондуктан көп убакыт өткөндөн кийин арызданбагыла. Башынан эле тандап жатканда байкаган нерсени эске алуу керек. Өзүңөр катачылыктарды моюнга алганды үйрөнгүлө. Эгер туура эмес тандаганыңызды моюнга алсаңыз, анда кетиш керек. Башканы да өзүңдү да алдап баштарын маң кылбагыла. Айрыкча аял эркектин достугу көпкө узабай сүйүүгө өтөт. Адам карама каршы жыныстагы адам менен көпкө чейин дос болсо, чогуу иштешсе жана ал учурдан айланасында андан башка ылайыктуу жакын адам болбосо, өзү жалгыз бой болсо, ошол адамга ага көбүрөөк жагымдуу көрүнө баштайт жана жактыруу сезимдери келип чыгат.